Эгер кандайдыр бир кызыл-кулактуулуктар пайда болсо, кандайдыр бир саботаж же спекуляция болсо, мэрияга, ошол эле райондук бийликке Что здесь происходит? В настоящий момент они занимаются фиксацией денежных средств. Вот. Мука была куплена на сумму 110 тысяч сомов. Вот. И указанные деньги были ранее намечены. Была снята ксерокопия денежных средств. После этого денежные средства были вручены продавцу муки. И вот в настоящий момент идет сличение денежных средств ксерокопии, имеющихся у сотрудников. Что будет с продавцом теперь? Какое наказание грозит? В отношении продавца будут проведены доследственные мероприятия, по окончанию которых материалы будут направлены в суд, и судебные органы будут решать. Даже 55 сомдон болчу. Ушул моментти пайдаланып ичине баасын көтөрүп койдуңар да. Ошол антимонопольный комитет каякта? Полиция муну текшерип туруп аны карап көргүлөчү. Бунун баасы кандай, кандайча болот? Карап көргүлөчү. Баасы канча болуш керек? Анан канчадан закуп болгон баарын текшерип туруп, булар текшерип. Карап көргүлөчү. Не себептен 95 сатып жатсыз? Бересизби ошо туран? Бул мурун 55 сомдон экен, жакчы. 55 сомдон болгон. Анан 95 ба кайсы учурдан баштап 95-тен сатып баштадыңыз? Канча болгон? Кечеден баштап 95-тен. Буга чейин канча сомдон сатчыңар? Кечеги убакытта чейин. 55 сомдон болчу, 60 сомдон болчу. Ошондо бир күндө баасы. Жок, бир күндө эмес. Сиз айтып атпайсызбы, кече күнү? Кечеден баштап 95 сомдон келди да. А мурдакысы мурда эми мындан может бир жума мурда ошондой баалар болчу да. Андан кийин 70 сомдон келип аткан. Бізде фирмада склад бар, чоң фирма, ОСО фирмасы, ошол складка заявка кылабыз, ошол жактан келет, аяктан кандай закуп кылышат, биз билбейбиз да. Алуучулардан эч кандай жалап жокпу? Баасы 90 сом болот дегенде. Жок, жалап деле жок, ал уятчы. Бир күндө канчаны сатасыз мындан? Может 20-30. Просто ошо 2-3 күнөн бери эле ушундай ажиотаж болуп кетти, а так күнүнө бир 5-6дан эле сатылчу. Будем проводить по всем аптекам работу, чтобы не завышали цены. Будем проводить профилактические мероприятия. А с этой аптекой что будет? С этой аптекой результаты будут по окончанию досудебного То производства. есть сейчас будет вести досудебное производство в отношении владельца этой аптеки? Если выявится факт завышения, Но вы сейчас выявили же факт завышения. будем проверять этот факт. В связи с чем завышено? В связи с чем? Может поставщик завысил, может они сами. мындан ары күн сайын базарлардагы, супермаркеттерде, дүкөндөрдөгү бааларды анализ кылып мониторинг этип турабыз. Жалгыз гана бул азык-түлүк эмес, ошол эле аптекаларда, дарыканалардагы дарылардын, биринчи керектелүүчү дарылардын мониторинг кылабыз, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө бермекчибиз. Базардын ээлери менен соода саттык точкалардын ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Экинчиден мына бараки чоң оюн зоок жерлери менен, компьютердик клубтар менен, кальян барлар менен, ушулар менен иш жүргүзөбүз. Эгер өкмөт керектүү болсо, мисалы бүгүн мен келатканда
так эмес маалыматты окуп калдым. Биз жанакы компьютердик клубтар жабышыбыз мүмкүн эртеңден баштап. Ошону тиги борбордук штаб айтса, биз анда ушул иш-чараларга барабыз. Биз ошондой эле транспорт маршруткаларды, базарларда, эл жыйылган жерлерде дезинфекциялоо иштерин кайра уланта бермекчибиз. Ошондой эле мына больницаларда өзүбүздүн даярдыктарыбызды, райондук больницаларда, шаардын ичиндеги больницаларда даярдыктарыбызды көрүп атабыз. Бишкек шаардык мэриясы мындан ары борбордук штабтын жана саламаттык сактоо министрлигинин бизге берген рекомендацияларын, сунуштамалардын баарын аткарууга даяр жана күчү жетет деп ойлойбуз. Ошондуктан шаардыктардан паникага алдырбайбыз, сабырдуулук менен. Эгер кандайдыр бир кызыл кулактуулуктар пайда болсо, кандайдыр бир саботаж же спекуляция болсо, мэрияга, ошол эле райондук бийликке, МТУга, квартальныйларга такырлуу болбой атса, финансылык полицияга, милицияга кайрылсаңыздар, биз тез аранын ичинде ар кандай чараларды көргөн. Жигиттер тартпайлап алып. Бияқта турушат, сатып жигиттер. Не боюнча? Бізде группа слетит. Отырла. Сүйлешіп алалы андан кейін. Вот машина, короче, товар марки Никон, товар. В общем, мешок почем покупали? Мешок по 1800 купили. Контрольный закуп сделали. Сейчас оформляют. Предлагается добровольно выдать полученные деньги и вот деньги вытаскивают, дают. Добровольно вернут. Сейчас процедуру проводят. Вот машина, передний вид машины, да? Вот участвующие лица. 21. 21 штук 5000 сомдук купюра. 105 000 сом, 105 000 товар. Orada motoston un aldım. Bir müşöktü 2000'den. 2 müşöktü 4000'e aldım. Kim polisiyanın baldarına uçurap kalıp alardı eşitip gelip proyerke kaldırıp bir müşöktü 1400'den aldım. 2 müşöktü. Акчаңызды кайтарып берди ошондо? Кайтарып берди, о. 1200 сом кайтарып берди. Силерге чоң рахмат. Өмүрлүү бактылуу болгула. Ушинтип текшерип элдин соогуна калып элдин батасына да бердилер. Бұлар біздің өзіміздің компаниялары ма бұлар? Ал. Мұң қалбай қалады, тегу деген жоқ mu? Жоқ, Алланың ғаны. Алар тура да сөз жоқ айтып отыр. Мен ошоны көрейін деп келдім магазиндерді қыдырып. Екі сені жашайсыз, екі ошоға алатқанбыздар. Un мәселесі, құмшекер мәселесі, өсімдік су мәселесі бойынша ешқандай проблема. Мен көрейін деп келдім, енді оларда сыңар. Паника башталды ғой? Ошондо паника кетпейле. Соғыш алганда да мындай болгон эмес. Бул уят нерсе. Рашнар. Анан Казакстанда чегара жабылып калыптыр, анан ун келбей калыптыр дегендер чыгарат. Андай эмес. Мен кечээ мынакей Казакстан премьер-министри менен сүйлөштүк. Чегара ачык болот. Товар кирет кадимкидей эле. Анан бизде негизи ун маселеси Казакстандан келет да, Россиядан келет. Жөнө паникада келдик кичи. Паника берилбегиле, досторго, туугандарга айткыла. Ушундай заманда продукт калбаган. Бизнес деген жеткирет. Биз азыр унду өзүбүз мамиле кымбаттаганын азыр каратып атабыз. Мына азыр мен бир базарга барып келсем, бир мүшөк унга 300 сом кошуп коюшту. Ошондой болду. Ошонун баарын текшертебиз азыр. Анан ун калбай калды. Ушул заманда канча ун калбай калат? Азыр заманда канча ун болот? Ошодо. Кенеле в основном бүт бизде айранынан бери бизде сүт деген сүт бар, творог бар, азыр